Сага эмне керек? Байлык берейлиби? Же падыша кылып алайлыбы? Же аял заттын эң жакшыларын берейлиби сага? Не керек сага? Айтчы. Ушу биздин колубузда бар нерселердин эмнеси керек дегенде, сен мага качанга чейин дос болосуң? Качанга чейин сенин достугуң мага пайда берет дегенде, өлгөнгө чейин пайда берет да деди да. Мункар накир периштелерин жакын жолотпойт экен. Куран болушат экен. Намаз болушат экен. Биринчи дос өлгөнгө чейин, экинчиси кабырга чейин, а үчүнчүсү сиз менен түбөлүктүү чогуу болот экен да. Бул дүйнө жашоосу оюн зок же жөн эле жарышуу дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Teala'ga çeksiz şükürler bolsun, maqtolar bolsun, alkışlar bolsun. Allah Subhanahu ve Teala maqtoonun iyisi, ululuktun iyisi, kudret iyisi. Allah Subhanahu ve Teala gana japadan жалгыз zatında dağı, sıfatında dağı şerigi жоқ zat da. Al ezilteden bar jana tüpөлүккө калуучу zat. Ошол улуу Siz менен биздин кожоюнубуз, эки дүйнөнүн падышасы, ыйык Куранда түрлүү мисалдарды алып келген. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва лакад дарабна лин-наси фи хазал Кур'ани мин кулли масал." Акыйкатта биз Куран Каримде көптөгөн мисалдарды адамдарга алып келдик дейт. Алардын ошол мисалдарды угуп туруп, эсине келип, акылына келип, үлгү алып, ибрат алыштары үчүн биз түрлүү мисалдарды алып келдик дейт. Ошол мисалдардын биринде бул жашоону Алла Субханаху ва Таала бир нөшөрлүү жамгырга мисал келтирет да. Бул жашоону Алла Субханаху ва Таала ошол нөшөрлүү жамгыр жаагандан кийин андан өсүмдүк чыгып, жана ал өсүмдүк барып жашылданып, өзүнүн көркүнө келип, кайра артты көздөй кайтып, кургап, чирип, жок болгондой, бул дүйнө жашоосу дагы бул жок боло турган нерсе. Бул дүйнө жашоосу бардыгы убактылуу, жана бул дүйнө жашоосундагы бардык нерселер жок болушу үчүн жаралган деп Аллах Таала Куранда көптөгөн аяттарды айткан жана мисал дагы келтирген да. Мына ошол мисалдардын бири Хадид деген сүрө бар. Темир деген сүрө. Мына ошол сүрөдө Алла Субханаху ва Таала айтат: "Иннамал хаятуд дунья лаху ва лаиб." Бул дүйнө жашоосу оюн зоок гана дейт. Оюн зоок гана дегени бардыгыбыз балалык чакта ойногонбуз ар түрдүү оюнчуктар менен. Биз ойнойт элек, ошол нерселерге жетсек бактылуу болобуз деп. Анан бир канча убакыттан кийин ар бир нерсенин кызыгы кеткендей, оюнчуктун да кызыгы кетип калат, кадыры кетип калат. Анан көрүнгөн жерде, ойногон жерде калып, сынып, ташталып жок болуп кетет да. Ошондой эле Алла Субханаху ва Таала бизди бул жашоодо өлгөнгө чейин канча тириличилик кылып, тытынып, аракет кылып атабыз, мунун бардыгын Аллах Таала Куранда мисал келтирип койду да. Бардыгы оюнга окшош дейт. Бул дүйнө жашоосу оюн зоок гана дейт. Оюн зоок бүткөндөй, бул дүйнө дагы бир күнү бүтөт экен да. Вазинатун ва тафахурун байнакум ва такасурун фил амвали вал аулад. Оюн зоок жана адамдардын өз ара бири-биринен атаандашып, бала чаканын көптүгүндө, байлык бийликтин көптүгүндө бири-бири менен жарышуусу дейт бул дүйнө жашоосучу. Мен көп балалуу болдум. Мен көп перзенттүү болдум. Мен деген баймын, биймин, байдын баласымын деген сыяктуу адамдар байлык менен атаандашып жатат. Жана бала чака менен, небере чөбөрөлөр менен адамдар бул жашоодо мактанып калып кетет экенбиз да. Бул дүйнө жашоосу оюн зоок же жөн эле жарышуу дейт. Жөн гана жарышуу. Мал дүйнөдө, бала чакада, атак-даңкта, кадыр-баркта كمثل غيث أعجب الكفار نباته. Эми бул дүйнө жашоосунун мисалы бир жамгыр сыяктуу дейт. Жамгыр нөшөрлүү жамгыр жаап кетти да, төгүп кетти. Анан жерлер өзүнө сиңирип алып,
Анан жап-жашыл өсүмдүктөр чыкты. Мөмө жемиштер, гүлдөр, жашылчалар, бакчалар, дарактар, түрлүү нерселердин баардыгы тең жер бети өзүнүн көркүнө келди да. Ва зайянат өтө чырайлуу болуп кетти да, өтө кооз болуп кетти, тим эле төшөлүп кетти да жер бетичи. Ошол жамгыр жаагандан кийин анын өсүмдүктөрү ыймансыз инсандарды аябай таң калтырды дейт. Кече күнү эле карасак жок эле, бүгүн эле жап-жашыл болуп. Кече күнү эле жок эле, бүгүн кып-кызыл болуп роза гүлдөр ачылып калыптыр. Кече күнү жок эле, бүгүн болсо мөмө жемиштер бышып калыптыр. Өрүктөр саргайып калыптыр. Помидорлор быша баштаптыр. Бадыраңдар чоңоюп калыптыр. Деп адам, ыймансыз адамдар дейт, ушундай таң калат дейт бул жашоонун Алланын кудурет белгилерине. Эми Алланы тааныбагандан кийин Алланын кудурет белгилерин тааныбай, бирок таң калып кала берет экен да. Карасаң эле ушундай болуп калыптыр депчи. Өзүнөн өзү болуп аткандай да. Себеби Аллага ыйман келтирбеген инсан ал таң калыштуу боло берет экен да Алланын кудуреттеричи. Анан ошол жамгыр жаап кетти. Жамгыр жаап бүткөндөн кийин адамдар, ыймансыздар таң калды аябайчы. Сумма яхижу фатараху мусфарра. Андан соң жанагы өсүмдүктөр өзүнүн сапатын жоготту да. Барып өсүп бараткан токтоду. Жашылданган, карайып баштады. Саргайып баштады. Анан барып туруп майда болуп фатараху мусфарран, сап-сары болуп калды. Фатакуну мусфарран. Андан соң Алла субханаху ва таала аны чиритип жер менен жексен кылып, жок кылып салды. Ошол өсүмдүк жок болуп кеткенде, бул дүйнө жашоосу дагы жок болуп кетет деп Аллах таала мисал келтирген да. Демек, бул жашоодогу биздин көзүбүзгө көрүнгөн нерсенин баардыгы тең бизге берилген, убактылуу берилген бизгечи. Бүгүн бар, эртең жок да. Ошондуктан биз жок болуп кетүүчү нерселердин аркасынан чуркабай, түбөлүктүү калуучу нерселердин аркасынан чуркап, аракет кылышыбыз керек да. Түбөлүккө калуучу нерселер кайсылар десе, бул биздин кылган ар бир жакшы иштерибиз, бул биз менен чогуу кете турган экен да. Биз менен сөзсүз түрдө чогуу кетет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде айтпадыбы? Мисал келтирип, бир адамдын 3 досу бар дейт. Анан айтты биринчисине, сен мага качанга чейин дос болосуң? Качанга чейин сенин достугуң мага пайда берет дегенде, өлгөнгө чейин пайда берет да деди да. Өлгөнгө чейин сени менен чогуу болом, ысыкта дагы, суукта, жакшылык, жамандык дайыма сени менен чогуу болом деди. Жакшы экен деп. Анан экинчи досунан сурайт, сынапчы. Сен мага кандай пайдаң тиет? Качанга чейин тиет десе, менин сага пайдам тиет, сен өлгөндөн кийин дагы тиет керек болсо, кабырга чейин мен сени узатып алып барам деди да. Кепиндеттирип, жана башка кызматтарымды кылам. Ушу кабырга барып жашырып кеткенге чейин, ушул дүйнөнүн акыркы тепкичине чейин мен сага жардам берем деди. Үчүнчү досунан сурады, сен мага кандай пайда бересиң десе, үчүнчү досу айтты, мен сага бул дүйнөдө дагы пайда берем, акыретте дагы пайда берем. Сен өлгөнгө чейин кабырга чейин сени менен чогуу болом, кабырда сени менен чогуу кирип алам, сени менен шерик болом деди да. 3 дос. Эми ошол 3 достун кайсынысы жакшы деп пайгамбар алейхисалам бизден сурап жатат да. Биринчи дос өлгөнгө чейин, экинчиси кабырга чейин, үчүнчүсү сиз менен түбөлүктүү чогуу болот экен да. Бардыгы тең сахабалар үчүнчү дос жакшы да, үчүнчү дос бизге керек дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүнчү дос бул силердин жакшы амалдарыңар дейт. Бала чака, байлык бийлик кабырга чейин экен, бирок сиздин жакшы иштериңиз сиз менен чогуу кетет экен да. Ошондуктан сиз менен биз бул жашоодо жакшы иштерди көп-көп кылып алайлы, эртең бизге ала шерик болот экен да. Кабырда Куран, намаз, зикир, бүт биздин садакаттарыбыз, жакшы амалдарыбыз бизди курчап алат экен да. Мункар накир периштелерин жакын жолотпойт экен. Куран болушат экен, намаз болушат экен. Биздин ар бир кылган жакшы амалдарыбыз бизге пайда берет экен. Алар ушундай пайда берет түбөлүккө бейишке киргенге чейин, тозоктон кутулуп бейишке киргенге чейин, Алланын жамалын көргөнгө чейин бизге пайда берет экен да. Ошол чыныгы пайданы биз алып аракет кылышыбыз керек да. Аллага кулчулук кылып, инсан менен жинди мен өзүмө кулчулук кылуу үчүн гана жараттым дейт. Башка максатта жараткан жокмун дейт. Бардыгыбыздын максатыбыз бул жашоодо Аллага кулчулук кылуу. Калганын бардыгы зарылчылык. Ал убактылуу бизге керектүү нерселер. Биздин кажеттерибиз аларчы, бирок биздин максатыбыз эмес. Биздин максатыбыз Аллага чырайлуу кулчулук кылуу, Алланын сүйүктүү пендеси болуу, Алла талап кылгандайсы менен биз жашоо өткөрүү, мына ошондойсу менен биз ийгиликке жетет экенбиз да. Эми мейли, сиз өмүрүңүздө канча ибадат кылдыңыз? Аллах таала 100 жыл өмүр берди. Мейли, 100 жыл ибадат кылдыңыз. Кайсыл инсанга Аллах таала көп өмүр берген болсо, жана көп жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берген болсо, ал инсан өтө бактылуу дейт. Өмүрү дагы узун, жакшы амалдар да көп, бейиште даражасы бийик да. Эми
Жакшы амалдардын эң жакшысын Аллах Таала Куранда бизге баяндап койгон да. Жакшы амалдардын ичинен да эң жакшысы болот экен да. Ал жакшы амалдар биз өлгөнгө чейин чогуу болсо, биз өлгөнгө чейин амал китебибизге жазылса, биз өлгөндөн кийин бүт баардык адам баласынын китептери жабылат экен. Жакшы амал кылайын десең дагы кыла албайсың. Эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт да. А кээ бир амалдар бар, биз дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы анын жакшылыктары жетип турат экен да. Мына ошол кайсыл амал десе, ошол үгүт, насаат, ошол даават, ошол чакыруу, жакшылык каалоо экен да. Бул амалдын пайдасы биз дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы сөзсүз түрдө бизге жетип турат экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылып атат. Ман даа ила худан кана лаху минал ажри мислу уджури ман табиаху ла янкусу залика мин уджурихим шейан. Эгерде бир инсан башка бир инсанды жакшы насаат кылып, үгүт кылып, Алла жолуна чакырып койду, ахиреттин жолуна чакырып койду, мешитке чакырып койду, намазга чакырып койду, дааватка чакырып койду. Кыскасы, бир амалды Аллага чакырып, бир адамды Аллага чакырып койду да. Эми канча инсандар ошол адамды укту дагы, мейли, мен деле аракет кылайын, мешитке барайынчы, мен деле ниетим бар деп мешитке келип калды. Намаз окуп калды, Куран окуп калды. Кыскасы, чакырган адамдын чакыруусун кабыл кылды. Мына ошол адамдардын сооп сыйлыктары чакырган адамга жазылат экен. Алардын эч бир сообу кемибестен жана чакырган адамга жетет экен да. Эми сиз 70 жыл жашадыңыз. А бирок 70 миң жыл жашаган инсандан дагы сизге көп сооп сыйлыктар тийип турат да. Себеби бул жакшылык кыямат кайымга чейин уланып кете берет экен. Сиз бир адамды чакырдыңыз, ал башканы чакырды. Ошентип олтуруп, бул адамдардын сооптору, сыйлыктары бул кыямат кайымга чейин уланып кете берет экен да. Сансыз болуп, кыямат күнү Аллахтын алдында инсандын амалдары көргөзүлгөндө адам баласы өзүнүн амалын тааныбай калат экен да. Булар меники эмес дейт экен да инсанчы. Шунчалык Аллах Таала чоң жакшылыктарды жашырып койгон улуу пайгамбарлык мээнетке, дин мээнетине, даават мээнетинечи. Эч качан токтобойт экен сообучу. 70 миң жыл ибадат кылган инсан болсо дагы, 70 миң деген инсандар ибадат кылса дагы, бирок ибадаттын бир күнү өлүм келген учурда токтойт экен сооп сыйлыктары, бирок бул дааваттын сооп сыйлыктары токтобойт экен да. Бул кыямат кайымга чейин жүрүп тура берет экен, уланып тура берет экен да. И жакшылык кылган адамга соо жазыла берет экен. Ал эми кимде ким жамандыкка далалат кылган болсо дейт, күнөө ишке, жаман иштерге, тоң моюндукка, шүгүрсүздүккө, ажырашууга, бөлүнүүгө, жарылууга, жамандыкка себеп болсо, кыямат кайымга чейин канча адамдар ошол бөлүнүп жарылса, кыямат кайымга чейин канча инсандар бири-бирине зулумдук кылган болсо, биринчи далалат кылган, үйрөткөн инсанга күнөөсү жазыла берет экен да. Ошондуктан биз жамандыкка эмес, жакшылыкка үлгү болушубуз керек, жакшылыкка далалат кылышыбыз керек, жакшылыкка чакырышыбыз керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мына бүткүл пайгамбарлардын чакыруусу, ураны ушул ла илаха иллаллах келмеси болгон, баардыгы дин болгон да. Мисал ала турган болсок, Адам Софиуллах, Адам алейхиссаламды Аллах Таала тандап алды, эң биринчи ата кылыпчы. Ибрахим Халилуллах, Ибрахим пайгамбарды Аллах Таала өзүнө дос кылып алды. Бул менин досум деди. Муса Калимуллах, Муса пайгамбар, бул менин калимим, мен менен сүйлөшкөн пендем бул. Эч бир периштесиз, ортомчусуз сүйлөшкөн пендем деп Аллах Таала тандап алды да. Иса Рухуллах, Иса алейхиссаламды Аллах Таала эч бир атасыз Аллах Таала жарык дүйнөгө жаратып койду, энесинин курсагына жаны салыпчы. Мухаммадур Расулуллах, жана эң акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбардын аттары башка. Бирок бүткүл пайгамбарлардын ураны, чакыруусу ла илаха иллаллах. Бардыгы Аллага чакырган, динге чакырган, бактылуулукка чакырган да. Бардыгы тең. Адам алейхиссаламдан пайгамбар алейхиссаламга чейин 124 миң деген пайгамбарлар өткөн болсо, ошол бардык пайгамбарлар өзүнүн коомун Аллага чакырган, келмеге чакырган да. Бардыгынын сөзү бир болгон. Эй сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, биз сага чейин канча пайгамбарды жөнөткөн болсок, алардын бирине дагы келмени бербей жөнөткөн эмеспиз дейт. Ар бирине биз келмени бергенбиз. Ла илаха иллаллах келмесин жеткир үммөтүңө. Сен ошол үчүн жаралдың, ошол үчүн жөнөтүлдүң пайгамбар болуп деп, Аллах Таала ар бир пайгамбарга ла илаха иллаллах келмесине чакыруучу кылып жөнөткөн экен да. Ошондуктан бул улуу мээнет, пайгамбарлык мээнет, бул уммул хасанат, жакшылыктардын энеси деп аталат да. Эне болгондон кийин бала болот. Тоок болгондон кийин жөжө болот.
ошондой эле даават менети болсо бүт жакшылыктар биринин артынан бири эришип келе берет экен. Жакшы сыфаттар пайда боло берет экен. Алла жолуна чыгып атат. Бир күнү караса адам баласына чынчылык сыфат келип калган. Бир күнү караса аманатчылык сыфат келип калган. Бир күнү караса пайгамбар алейхисалам сүннөтү келип калган. Бир күнү караса кечиримдик сыфат келип калган. Ошентип жылдар өткөн сайын, айлар өткөн сайын адам баласына жакшы сыфаттар келе берет экен да. Ошентип бул улуу пайгамбарлык менет жакшылыктын башаты болуп калды да. Эми мындан өткөн жакшы амал жок да. Мындан өткөн намаз ал өзүнүн убактысында, зекет өзүнүн убактысында, өзүнүн шарттары менен, бирок ыйман ар бир учурда экен да. Ар бир учурда адам баласынын жүрөгүндө ыйман бекемделип туруш керек да. Ыйман бекем болгон абалда өлүм келген болсо биз бактылуу болобуз. Ыйман болсо сиз менен биздин калган амалдарыбыз кабыл болот. Ыйман болбосо көп жакшы иштерди кылып атабыз. Ыйманыбыз алсыз, шек, күмөн бар ыйманыбызда. Анда биздин ибадаттарыбыз пайда бербейт да. Ошондуктан бардыгыбыз биринчи эң негизги ыйманга минет кылайлы. Бул фундамент сыяктуу да. Үйдүн фундаменти канчалык бекем болсо, курулуш курсаң ал пайдалуу да. А бирок фундамент начар болсо, курулуштун баардыгы ысырап болот да. Бузулат бардыгы, таштанды болот, жарабайт эчтеке, жараксыз болуп калат. Ошого биздин ыйманыбыз бекем болсун. Ыйман бекем болгондон кийин, жүрөктөгү бир үзүм эт бекем болгондон кийин, оңолгондон кийин бүт дене мүчө өзү эле оңолот экен да. Ошондуктан бул ыйманга болгон менет, ар дайым адам баласы ыйманга менет кылып туруш керек экен. Ыйманга менет ушунчалык зарыл, пайгамбар алейхисаламды ушул ыйман менетинен тосууга аракет кылганда эч качан пайгамбар алейхисалам артка таяган жок да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга араптардын баардыгы келди. Эй Мухаммад, сен шариф адамсың, сен шарапаттуусуң, сен деген чынчылсың, аманатчылсың, баардыгы сени кадырлайбыз, билебиз. Эми сен ушул кылып аткан ишиң бизге жакпай жатат. Ушул дааватыңды токтотчу. Сага эмне керек? Байлык берейлиби? Же падыша кылып алайлыбы? Же аял заттын эң жакшыларын берейлиби сага? Эмне керек сага? Айтчы. Ушу биздин колубузда бар нерселердин эмнеси керек дегенде, пайгамбар алейхисалам эч нерсеңер кереги жок деди да. Абу Талиб абасы, пайгамбарыбыздын атасынын байкеси, пайгамбар алейхисаламга жалынып атат. Карачы, элдер келип мага арызданып атат. Өзүңдү да кыйнабачы, мени да кыйнабачы. Ушул ла илаха иллаллах дей берет экенсиң. Ушу бир эле сөздү келмени айта берет экенсиң. Элди ошого чакыра берет экенсиң. Ушуну токтотчу, бүгүндөн баштап даават кылып айла койчу. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү мындай болду да. Эгер деди, я амми, о менин агам, сүйүктүү агам, лавудиати шамсу фи ямини. Эгерде ушул адамдардын колунан келип, күндү менин бир оң колума алып келишсе дейт. Вал камару фи ясари, сол колума айды алып келсе дейт. Ма таракту хадал амр, мен бул берекелүү Аллах берген ишти таштабайм дейт. Бул эч пайгамбарларга берилген иш экен да. Бул өтө кымбат иш экен. Мен бул ишти эч качан таштабайм. Эгерде ал мүмкүн эмес да, айды күндү адамдын колуна коюу мүмкүн эмес бул. Алар кыла албайт. Эгер кыла алган күндө дагы мен баары бир бул ишти таштабайм дейт. Бул өтө кымбат иш экен да бул. Бул пайгамбарлык иш экен. Ошондуктан сиз менен биз бул жухуд, бул даават менетине сиз менен биз аракет кылып жашообузга өздөштүрүшүбүз керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык берилген күндөн баштап, ошол күндөн тартып биринчиден намаз парз болгон эмес, башка өкүмдөр парз болгон эмес, бирок ыйманга менет парз болгон да. 13 жылга жакын бир гана ушул ла илаха иллаллах бүт буттардан үзүлгүлө, бүт кудайчылардан үзүлгүлө, бүт жүрөктөгү тура эмес ишенимдерди оңдогула, эч кимден пайда зыян болбойт, жакшылык жамандык болбойт, бир гана Алладан болот. Жүрөккө ыйманды алып келгиле деп пайгамбар алейхисалам ушул келмеге даават кылды да. Элестетиңиз, канча пайгамбарлыктын көпчүлүк жылдары ушул келме менен өттү да. Эч бир өкүм жок эле да. Эң биринчи өкүм, эң биринчи даават бул Аллах тараптан пайгамбарыбызга берилген да. Я юхал музаммил муддассир, эй чадырына чүмкөнүп алган. Сен тур. Жана өзүңнүн Раббиңдин кудреттерин айтып элдерге эскерт. Элдерге даават кыл. Сен отурба. Сен отуруш үчүн жаралган жоксуң. Сен деген кыдыр, сен деген жеткир, сенин ишиң жеткирүү. Бул сенин милдетиң деп пайгамбар алейхисаламга пайгамбарлык берилген күндөн баштап ушул менет берилди да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тынымсыз менет кылды. Биринчи эле пайгамбар алейхисаламга жолуккан эркектерден Абу Бакыр сахаба болгон да. Мина тоосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн досу Абу Бакыр радиаллаху анхуга жолукту да. Анан айтты: "Сиз биздин чогулуштарда көрмөй калдыңыз, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Досум,
сизди элдер жамандап жатат, жаман сөздөр айтып жатат сиз тууралуу. Бул сизге ылайык эмес эле, эмнеге мындай деп жатат, эмне болду өзү сизге дегенде, пайгамбар алейхисалам сөзүн айтып дават кылып бүтө электе Абу Бакыр сахаба даяр болду, ыйманын келтирип тастыктады да. Ошентип пайгамбар алейхисалам ыраазы болуп сүйүнүп, Мекке менен Мединада ошол күнү пайгамбар алейхисаламдан көбүрөөк сүйүнгөн эч бир адам жок эле дейт. Анан барды. Өзү Абу Бакыр сахаба ошол учурда ыйман келтиргендер отуруп алган жок. Ыйман келтиргенден кийин өзүнө каалаган жакшылыкты башкага кааламайын, ыйманы толук болбойт дейт. Ал башкаларга жакшылык каалап, анан 2 күндүн ичинде 9 сахабаны алып келди. Алардын ичинен бейиштик деген сүйүнүч кабарларына, куш кабарларына ээ болгон сахабалар чыкты да. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң бир алгачкы үммөтү Абу Бакыр сахаба биринчи күндөн баштап ушул пайгамбар алейхисаламдын жоопкерчилигин алды. Ошентип дин акырындык менен тарап бирден тарап барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кыздарына, өзүнүн үй бүлөлөрүнө, ошондой эле пайгамбар алейхисалам өзүнүн улут урууларына, Курайш уруусуна жана башка урууларга, Меккенин элдерине дават кылып жатты да. Сапарда дагы пайгамбар алейхисалам дават кылып, адамдарга дин жетсин, хидаят жетип калсын деп, кээде каттар менен түрлүү шаарларга, жерлерге пайгамбар алейхисалам ушул улуу берекелүү даватты пайгамбар алейхисалам жөнөтүп жатты. Ким кабыл кылган болсо, ал эки дүйнөдө бактылуу болот. Анын бул жашоодо дагы тынч жакшылыгына биз шериктеш болобуз, кыйынчылыгын чоң көтөрөбүз. Ал биздин бир тууган болот. Келмен айтса эле болду, эки дүйнөнүн жакшылыгына ээ болот деп пайгамбар алейхисалам бүт ааламдарга өзүнүн даватын жөнөтүп жатты да. Рум империясынын башчысы Кайсар деген адам болгон да. Ошол адамга дагы пайгамбар алейхисалам жөнөттү, Перстикине дагы жөнөттү. Ошондой эле Наджрон деген эл бар эле. Мукаукис, Искендария падышачылыгына, кыскасы пайгамбар алейхисалам жер бетине ушул Аллах тараптан берилген даватты, динди жеткирип сунуштап жатты да. Диндин баалуулугун угуп, көптөгөн адамдар ислам динин кабыл кылды. Ошол жанагы Румдун башчысы Кайсарга качан пайгамбар алейхисаламдын Дихия Калби деген сахабасы бар эле. Пайгамбар алейхисалам, Жабраил алейхисалам көбүнчө ошол Дихия Калби сахабанын келбетинде келет. Дихия Калби сахабанын ушунчалык жүзү нурлуу болгондуктан Жабраил алейхисалам көбүнчө Дихия Калби сахабанын келбетинде пайгамбарыбызга жолуккан да. Ошо Дихия Калби сахабаны пайгамбар алейхисалам жөнөткөн, анан Кайсар менен отуруп сүйлөштү. Аны менен маектешти. Анын жанында өзүнүн агасынын баласы бар эле. Ал кыпкызыл жүздүү, көздөрү көк болуп чыгып турган, жана чачтары тармал болгон бир иниси бар эле. Ошол айтты, муну жолотпойлу бизге. Карачы, бул чакырып жатат, Аллага чакырып жатат. Алла дейт, Аллага гана кулчулук кылыш керек, ага шерик кошпош керек дейт. Алланы гана ыраазы кылыш керек, Алла деп жашаш керек деп атат. Биз антип жашай албайбыз биз. Биз деген өз каалообуз менен жашашыбыз керек деп жанагы падышага каршылык кылды. Каршылык кылганына карабай, жанагы падыша элдин баары кеткенден кийин Дихия Калби сахабаны өзүнүн бөлмөсүнө киргизди. Анан олтургузуп алып туруп, Ускуф деген бир ошол учурдагы христиандардын аалымы бар экен. Анан ошол эң чоң аалымды, муфтини чакырып келди. Анан экөөнү өзүнүн алдына олтургузуп алып туруп, алар менен маектешип жатат да. Алар менен сүйлөшүп жатат. Ошондо сурады, сен айтчы, бул адамдын сөздөрү туурабы же туура эмеспи дегенде, анан Дихия Калби Аллахтын элчиси үйрөткөн даватты берди, баардык жакшылыктарды, диндин баалуулугун айтып түшүндүргөндө, жанагы инсан көзүнөн жаш алып ыйлай баштады. Айтты, бул чын пайгамбар экен. Бул эң акыркы пайгамбар. Бул тууралуу Иса алейхисалам бизге сүйүнчүлөп кеткен. Эң акыры бир пайгамбар чыгат. Ал бүткүл пайгамбарлардын пайгамбары болот. Мен буга ыйман келтирдим. Мунун сөзү акыйкат деп туруп ыйман келтиргенде, а мен эмне кылайын деди. Эмне кылсаң өзүң билесиң деди. Мен деле мусулман болоюн десем, бирок менин байлыгым колдон кетип калат да. Мен байлыгымды жакшы көрөм. Мен бир падыша болуп жыргап жашап алышым керек. Мен анда байлыгымды тандайын. Сен ыймандуу болсоң боло бер, бирок мен ыймандуу болбойм дейт. Өзү ыйманды кабыл кылгысы келди, бирок дүйнөнүн сүйүүсү тосуп койду да. Дүйнөнүн сүйүүсү, байлык, бала чака деп Алла жолуна чыга албай, намаз окуй албай, дүйнөнүн сүйүүсү адам баласын Алладан алыстатып коет экен, ажыратып коет экен. Жанагы инсан келмеси өтүп кетти да, ыймансыз өтүп кетти. Румдун падышасы Кайсар. Ал эми Ускуф болсо бактылуу адам экен.
Ошол пайгамбарыбыздын чакыруусун, Алланын чакыруусун кабыл кылды дагы өзүнүн үйүнөн олтуруп чыкпай койду. Анан элдер чогулуп айтты: базар күн сайын бизге чыгып сабак өтөт элең го. Ушул христиандын, ушул шариятын үйрөтөт элең го. Не чыкпайсың деп эшигин такылдатып чыкпай коет. Бир канча жума өткөндөн кийин айтат: үйдө Дехия калби эки отуруп алып, иманлашат экен да, отуруп алып, дават кылат экен, Алланы макташат экен, пайгамбар үйрөткөн нерсени үйрөтөт экен. Ошентип экөө дават кылып отурса, эшикте такылдатып туруп: азыр чык, чыкпасаң мен сени өлтүрүп салам. Баарыбыз кирип туруп сени өлтүрүп салабыз деген да. Жана Ускуф айтты да: эми мен сага кат жазып пайгамбарыбызга жазып берейин. Ушул катты жеткир, жана болгон акыбалдын баарын түшүндүр. Мен аргасызмын, ыйманымды сактайм. Мен ушул жаным кыйылса кыйылсын, бирок мен Аллахтын динин таштабайм деп элдин алдына чыкты дагы элдер аны өлтүрүп коюшту да. Ошентип карасаңыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жекече анан үй бүлөгө, анан досторго, жамааттарга, сапардагыларга, падышаларга, бүт ар бир тармактагы адамга, ар бир Алланын пернесине келмени жеткирүүнүн аракетин кылган да. Бир жолу сапарга чыкса, сахаба айтат: бул жол дейт кыска болгону менен дейт, эки дейт желмогуз бар дейт. Эки ушул жерде жаман адам бар дейт. Сиз кааласаңыз эл жол өткөн жол менен аман эсен өтөлү дейт. Пайгамбар алейхисалам: алда мен үмөтүм дейт. Ошол тарапка барайын деп барды дагы. Барса эки адам турган экен, жүздөрү карайып кеткен, мыкачы, жырткыч. Анан ошол адамдар пайгамбар алейхисаламга жолукту. Анан аттарын сурады: силердин аттарыңар ким дегенде: муханани, биз эки желмогузбуз, биз каракчыбыз дегенде пайгамбар алейхисалам: бал антума мукрамани, силер каракчы эмессиңер, силер менин үмөтүмсүңөр, силер шарапаттуу адамсыңар деп дават кылганда ыйманды кабыл кылды да. Ар бир үмөт үчүн, ар бир адам үчүн пайгамбар алейхисалам күйөт эле, жана ыйлайт эле: менин кыямат кайымга чейин келе турган ар бир үмөтүм бейишке кирсе, түбөлтү тосоктон кутулса депчи. Ошондуктан иншалла Алла жолуна чыгууга ниет кылайлы, пайгамбарлык мээнетин кылайлы. Мурдагы үммөттөргө бул мээнет берилген эмес. Умматул ижаба деп коет. Алар кабыл кылган, пайгамбарды уккан, пайгамбардан кийин пайгамбар келип турган. Бирок бул үммөткө пайгамбарлык ишти берди, дават ишин берди. Буга чейин эч бир үммөткө берилген эмес. Бул үммөт эң артык үммөт, кыямат күнү пайгамбарлар менен бирге тириле турган үммөт да. Эмне үчүн? Пайгамбарлык ишти кылып жатпайбы? Пайгамбар кыйналгандай кыйналып жатпайбы? Кыйынчылыкты көтөрүп жатпайбы? Элге кошомат кылып жатпайбы? Ошентип Аллах Таала ыйык Куранда айтат: инфиру хифафан ва сиқалан, силер оор жеңил абалда Алла жолуна чыккыла дейт. Пайгамбар алейхисаламдын сахабасы Абу Айып Ансори деген сахаба 100 жашына жакындап калган, арыстандай болгон балдары бар. Айтышты: сиз эми Алла жолуна барбай эле коюңуз. Жок, мен жазылгам. Уктутубти фи газвати када ва када. Мен деген жана Истамбул деген шаарга даватка жазылып калгам. Мен ошол жерге барып чыгып келейин деди. Жок, арыстандай болгон балдар турат. Сиз пайгамбарыбыздын, Абу Бакырдын, Умар, Усман сахабанын ордунда жылдар бою бутуңуз аксап калды, баса албай калганга чейин дават кылдыңыз. Токтотуңуз даватыңызды. Эми биз барып келебиз. Сиз үйдө эле отуруңуз дегенде анан Куран аятын окуду. Аллах Тааланын алдында эмне деп жооп берем мен? Аллах Таала айтып атпайбы? Инфиру хифафан ва сиқалан. Оор жеңил абалда, ооруганда дагы, ден соолукта, кары жашта, байлык кедейликте ар бир ушул Алла жолуна чык деп атпайбы? Мен кантип чыгам? Чыкпай коем, мен чыгам деп туруп, анан Истамбул шаарына сапар тартты. Жолдо өзүнүн оорусун сезип, катуу кыйналганда, эгер мен жетпей калсам сөөгүмдү ошол жака барып койгула деди. Анан дүйнөдөн өтүп кетти. Сөөгүн жанагы Истамбулга койгондо ушунчалык нурлуу болуп, жыпар жыттуу болуп, Истамбул эли ошол сахабанын сөөгүн көрүп эле Исламды кабыл кылышты да. Көрдүңүзбү? Анын жанындагы досу бар экен. Ал үзүрлүү экен, ушунчалык үзүрлүү, денеси чоң болуп кеткен. Бир төөнүн терисин койсоң, көтөрсөң тери жытылат, бирок жанагы инсанды көтөрө албайсың дейт да. Оорунун себебинен семирип кеткен. Ошол дагы жөрмөлөп Алла жолуна чыкты. Эмне үчүн мен чыкпайм? Алла чык деп атпайбы дейт. Ошон үчүн Алла жолуна чыгайлы. Аллах Таала өзү бизди Алла жолуна чыгышыбызды каалап жатат. Аллах Таала бир аятта да кичине нааразы болуп айтып атат да. Ушунча жакшылык берсем, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бүт жыргалчылыктарды, муктаждыктарды бүтүрүп атсам, силер мен үчүн эмнеге эч нерсе бербейсиңер? Пенделер чакырса чуркайсыңар, мен чакырсам неге чуркабайсыңар? Деп Аллах Таала нааразы болуп бир аятында мындай дейт: Я аюхаллазина аману. Эй менин ыймандуу пенделерим, мага ыйман келтиргендер, силер кайдасыңар? Алла жолуна чыгуудан кайдасыңар силер дейт. Малакум иза кыйла лакум унфиру фи сабилиллах. Алла жолуна чыгыңыз, 3 күнгө, 40 күнгө Алла жолуна чыгыңыз десе, иссақалтум илал ард. Силер жерге оор болуп отуруп алдыңар дейт. Чыкпай койдуңар дейт. Ародитум бил хаяти дуния. Силер ушул жок болуп кете турган убактылуу жашоого силер акыретти алмаштырып жатасыңарбы? Ушул жашоого ыраазы болуп, акыретти тандаганга ыраазы болбой жатасыңарбы? Фама матаул хаяти дуния фил ахирати илля калил. Акырет жашоосуна салыштырмалуу бул дүйнө эч канча эмес дейт. Кыпындай дагы эмес дейт да.
Ошон үчүн урматтуу туугандар, пайгамбар алейхисалам Алла жолуна чыккыла дегенде Алла жолуна чыгып кеткиле дейт пайгамбар алейхисаламчы. Алла жолуна чык деп бирөө айтса сен чыгып кете бер дейт Алла жолуначы. Ошого баардык ушул жерде отургандар ниет кылайлы Алла жолуна чыгууга, досторубузду, үй бүлө бала чакаларыбызды Алла жолуна чыгууга ташкил кылайлы. Аларды чакырайлы, аларга кошомот кылайлы. Анан акыркы аят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул аят түшкөн да. 8 нерсени айткан. Кул инкана абаукум, силердин атаңар, ва абнаукум, балдарыңар, ва ихванукум, бир туугандарыңар, ва аширотукум, үй бүлөңөр, ва азважукум, аялыңар, ва амвалун иктарафтумуха, силер топтогон байлыңар, ва тижаратун тахшауна касадаха, жок болуп кетишинен корккон бизнесиңер дейт. Ва масакина тайиба, силер куруп алган чоң кан сарайыңар дейт. Ушул 8 нерсе ахабба илейкум миналлахи ва расулихи. Алладан дагы силерге сүйкүмдүүбү, пайгамбардан дагы силерге сүйкүмдүүбү, Алланын дининен, даваттан дагы силерге сүйкүмдүүбү? Эгерде ушул 8 нерсе Алладан дагы силерге сүйкүмдүү болсо, фатараббасу, анда күтө бергиле. Хатта яти амруллах, Алланын азабы келгенче, Алланын өкүмү келгенче силер күтө бергиле. Ага чейин силер ошол сыноодо өтпөй калган инсандардын катарында болосуңар деп пайгамбар алейхисаламга аят түштү да. Ошондуктан бизди Алла жолуна чыгууда эч нерсебиз тоспосун. Биздин жумуштарыбыз, дүйнө иштерибиз, кажаттарыбыз алар аткарылсын. Дүйнөнү кылбайлы, таштайлы деген маани чыкпайт. Биз ошолорду бир аз кечиктирип, же нары же бери кылып, Алла жолуна чыгып келели. Алла жолуна чыгып, ыйманды бекемдеп, ыйман сөзүн көпкө угуп, Алла жолуна чыгып, Алланын динин үйрөнүп келгенге даярбыз иншалла. Алла баардыгыбызга Алла жолуна чыгып, жакшы амалдар көп кылганга мүмкүнчүлүк берсин.